сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Өгөй атанын сыры» аттуу сүйүү баянынын 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Аялдын козголуп калган кумарын олдоксун кыймыл жасап үркүтүп алганыма өкүнүп, өзүмдү сөксөм да, шагым сынбастан кайрамага багынып бербегени үчүн Аселге ичимден ыраазы болуп, ал ансайын ага болгон кызыгуум менен кумарым күчөп, көрүүнү көңүлүм дегдеп, эртеси жумушка келсем, ал эбак ишин баштап, үй ичинде шпаклевкасын шыртылдата тартып иштеп калыптыр. Ошол бойдон түшкү тыныгууга чейин жолуккан жокпуз. Аңгыча анын уулуу кызы Гүлайым кечээ мага белек катары ала келишкен, бирок кечинде биз шашып кетип калып, берилбей калган шахматын сунуп калды. «Марлис байке, биз шахматты сизге алдык», деди Гүлайым тактасы жыгачтан таштары желимден жасалган шахматты сунуп жатып. «Сиз чемпион турбайсызбы, Рахмат, бул мен үчүн чоң белек. Анткени мен шахмат оюнун аябай жакшы көрөм. А чемпион экениңиз чынбы? Мурда болгом, азыр жөн эле машыктыруучумун. А сен шахмат ойногонду билесиңби? Жок. Анда сага мен үйрөтөйүн. Мен бул үйдө шахмат борборун ачып жатам. Сен менин бул үйдө үйрөткөн биринчи окуучум бол», деп мен бул шахмат борборуна биринчи кирген жөнөкөй, бирок мага азыр аябай кымбат сезилген шахматты бисмилда деп ак фигураларынан баштап тизип кирдим. Чын эле азыр ойлоп көрсөм, бул атайы шахматка арналып жаткан үйгө биринчи кирген шахмат экен да. Мына бул көчөт кыз менин бул жердеги алгачкы шакиртим экен. Кайсыл фигура кандай жүрөрүнөн баштап үйрөтүп кирдим. Тилекке жараша Гүлайым идиректүү экен. Бат эле үйрөнүп, кадыресе ойлонулган жүрүштөрдү жасоого жарап калды. Муну жакшыга жоруп койдум дагы, анан уйкудан ойгонуп келип, бул оюнду карап турган инилерине шахмат үйрөткөнгө кириштим. Алар дагы эң кичинекейинен башкасы бат эле шахматты үйрөнүшүп, эми бул жерде кадимкидей шахмат беттешүүлөрү өтө баштады. Мелдеш уюштуруп, байгеге таттуу берип кызыктырдым. Алар жаңы оюн үйрөнгөндөрүнө эйдириңдеп сүйүнүшсө, мен бул сүйүктүү оюнумду ойноочулардын санын көбөйткөнүмө кубандым. Бул мелдештерге бир гана Асел катышкан жок. Ал өз жумушун мөөнөтүндө бүткөрүүгө дал бастап жатты. Бая күнкү менин үйүмдөгү окуядан кийин ал менден кадимкидей ийменип, көзүн ала качып оңдойсузданып жүрдү. Кийинки үй жыйнаганы барганында жанында Эрболотту алып, ортодо өткөндөгүдөй окуя болуп кетүүсүнөн качты. Кийинкиде менден үйдүн ачкычын балдардан сураттырып жиберип, өз алдынча келип жууп жыйнап кетти. Ал ансайын кол жетпеген көк алма колдогу кызыл алмадан кызык көрүнгөндөй эле ага болгон кумарым артты. Сезимимди сермеп, ырахатымды ыргап, кызыгуумду күчөтүп, аны кантип өзүмдүкү кылуунун аргасын издей бердим. Бирок ага ал эч кандай мүмкүндүк дагы, шарт дагы түзбөдү. А менин ага болгон бугум убакыт өткөн сайын толуп баратты. Ошентип күндөр өтө берди. Жаңы окуу жылына жакындаган сайын шахмат борборунун ачылыш аземине даярдыкты жан талаша кылууга туура келе баштады. Ага маданият жана спорт министри баштаган урматтуу коноктор чакыртылды. Бул жерде окуп жана шахмат оюнунун миң түркүн сырларын үйрөнүүчү таланттуу балдарды тандап алууга сынак жарыяланып, ал эми облус мелдештеринин жеңүүчүлөрү тандоосуз кабыл алынмай болду. Айтор жумуш көбөйүп, кол бошобой жатты. Бут-бутума тийбей чуркап жүрдүм. Аңгыча Асел дагы борбордун ички жасалгасын аяктап, өзү жашап жаткан жатаканага келип такалды.
Андагы ишти башташ үчүн алгач үйдү бошотуш керек болчу. Ал үчүн Аселдин үй бүлөсүн башка батирге көчүрүшүм абзел эле. Аселдин колу бошобой жаткандыктан батир издөө милдетин алдын ала өз моюнума алганым менен көкүрөгүмө уялып, көптөн бери түйшөлтүп жүргөн бир ойдон улам аны тапмак тургай издеген жокмун. Көчүү белгиленген күнү Асел жумушун аяктай электе чакан жүк ташуучу машинаны чакырттым да ага жаңы батирдин дарегин таштап, өз үйүмдүн ачкычын берип мындай дедим: эртең үйгө коноктор келмегеле, барып үйдү иреттеп жыйнап коюп барасызбы? Мен сиз баргыча үйүңүздү жайгарып, балдарга баш көз болуп турайын, деп анын көп деле эмес жүгүн салып алып жөнөп кеттим. Асел үйүмдүн эшигин ачып, аны жууп тазалаш үчүн беймарал кирип келгенинде мен жана анын балдары дасторконду кенен жана берекелүү жайып күтүп отурган элек. Аларга апаңарга сюрприз кылабыз, унчукпай тургула, деп үйрөтүп жаткан элем. Энеси кирип келгенде алардын кенжелери болбой эле апалап кыйкырып жиберишти. Асел чочуп кетип селейип туруп калды да анан өкүнүчтүү түрдө суроо узатты: «Ай, тапкан батириңизге кирбей калбадыкпы? Же аны таба элек белеңиз?» «Тапкам, болгондо да 2 бөлмөлүү. Бирине кыздарың менен сен жатасың, бирине балдарым менен мен жатам», дедим мен атайын эле балдарым деген сөздү баса айтып, ошону менен бирге сиз деген ортолорду алыстатуучу сөздөн экөөбүздү жакындатуучу сен деген сөзгө дароо өтүп. Ал сөзүмдүн төркүнүнөн улам мени жалт карап алып кызарып кетти да эреркөөдөн улам дирилдеген үндө акырын айтты: «Марлис, сенин бул камкордугуңа татыктуу болсок дагы өзүңө биз татыксызбыз. Жөн эле койсоң болмок. Буга эл деле каршы болуш керек. Бир туугандарың, ата-энең дагы бар», деди ал дагы сизден сенге өтүп. «Могул наристелер кантип мага татыксыз болсун? Ал эми эл эмне десе ошо дей берсин. Ата-энем болсо менин айтканымдан чыгышпайт. Мен эми артка кайтпайм. Ошентсе деле биз менен кыйналып каласың. Жок, силер менен менин кыйналганым май. Камтама болбой камкордукту кабыл ал, Асел», деп мен колумдагы шире толо бокалды жогору көтөрүп салтанаттуу түрдө жарыяладым. «Алтындарым, балдарым, силер мындан кийин ушул үйдөн эч жака кетпей, апаңар экөөбүз менен бактылуу жашайсыңар. Эч жака кетпейби? Ушул жакшы үйдөбү?» «Ура!» деп кыйкырып жиберишти батирден батирге көчүп жүрүп тажаган балдардын эс тартып калгандары. Ал эми алардын эси жок кенжелери жалпы кубанычка жөн гана кошулуп колдорун сербеңдетишти. «Мен сени балдар уктагандан кийин ашканадагы жолугушууга чакырам», дедим мен бул үй бүлөлүк майрамыбыз кызуусуна кирип калганда Аселдин кулагына бир эбин таап балдарга байкатпай шыбырап. Муну укканда Асел жаш кызчасынан бети албыра уялып кетти. Бул мага аябай жакса да анын бул жолугушууга келерине ишенген жокмун. Ойлогонумдай эле ал түнү экөөбүз бирге алган жокпуз. Анын үстүнө балдар бир топко чейин божурап уктабай жатышты. Алар уктагандан кийин төшөгүмдү ашканага көтөрүп келип жаткан мен бул түндү жаш жигитче уктабай өткөрүп, таң атагана чырм эттим. Экинчи, үчүнчү күн дагы ушундай эле күтүү менен өттү. Бирок мен ал мага акырын чыгып келерине бөркүмдөй эле ишендим. Анткени менин Аселге болгон камкордугум менен сүйүүм аны ошого мажбурлап жаткан. Өз кумары менен менин азгырыгым дагы аны тынч уктатмак эмес. Акыры ал экөөбүз жолугуштук. Анын жыргалын сөзүм жетпегенден кийин баркын кетирип айтып бербей эле коеюн. Жаңы окуу жылына бир жума калганда шахмат борборуна кабыл алуу сынагы башталды. Таланттуу балдар аябай көп экен. Бир орун үчүн 10 баланы мелдештирүүгө туура келди. Мен таланттуу балдардын көптүгүнө кубанганым менен алардын 10 гана кабыл ала аларыма өкүндүм.
Келечекте борборду дагы кеңейтүүнү жакшы тилек кылып койдум. Өлкөдө жок шахмат борборунун ачылып жатканы элге дүңгүрөп, аны өз каражатыма курганымы эрдик катары санаган журналисттер журтчулугу телевидениеге, гезит журналдарына чыгарышып, маектерди алып жатышты. Заматта жылдызым жанып, өлкөгө таанымал болуп чыга келдим. Облустук мелдеште жеңген окуучуларды сынаксыз кабыл алмакпыз. Алардын документтери келип түштү. Мен алар менен таанышып отуруп, кандайдыр бир айылчы уулу Өмүрбек деген Нарындын эмгекчил айылынан келген баланын аты жөнүн окуп таң кала түштүм. Нарындын эмгекчилинен келсе, Айзиректин сүйгөнү баягы айылчынын баласы эмеспи? Деген ой көңүлүмө тык дей түшүп, анын документтерин дагы да кызыгып карай кеттим. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө көз жүгүртө берип, көргөн көзүмө, окуган өзүмө ишене албай кыйкырып жиберип, аны түшүмдө көрүп жаткандай, азыр ойгонуп кетсем баары ордуна келчүдөй болуп, күчкө салып сыйпаглай бердим. Күбөлүктөгү баланын энеси деген жазуунун тушунда Айзирек Капарова деген аты жөн турган эле. Мен бул атты мүрзөдөн издеп жүрсөм, «Жаным, сага эмне болду?» деп ийинимден түрткүлөгөн Аселдин үнүнөн эсиме келе берип, Ал Айзирек тирүү экен, дедим энтиге. Эмне? Айзирек дейсиңби? Өзүңдү колго алчы, Марлис. Эмне болду сага? Айзирек, мага аны өлдү дешкен, тирүү экен. Кое турчу. Кел, муздак суу ичип жиберип, өзүңдү кармачы. Муздак суу ичип, аны менен бетимди жууп жиберип, отургучумда азга чалкалай отуруп, кичинек өзүмө келгенимден кийин чалдык уйду түшкөн ойлор башыма келе баштады. Демек, Айзирек өлбөптүр да, жараткандын алдында күнөөм жок экен да, анын канына забын келтирбептирмин да. А эмне үчүн менден аны жашырышты? Ушунча жыл бул оор жүктү жүрөгүмө көтөртүштү. Суроолорум көп эле. Ага жооп бере тургандар алыс болчу. Баягы Айзиректи сууга түртүп жибергенден кийин түндө эсиме келгенимде агамдын анын абалы жакшы экенин айтып, анан эртеси эле өлдү деп угузганы, анан ал кылмыш ишимди оңой эле жаап койгондору көңүлүмдөн чубап өттү. Демек, өзүмдүн туугандарым менен Айзиректин туугандары биригип алып мени алдашыптыр да. А эмне үчүн? Айзиректи менден ажыратып, андан түңүлтүш үчүн. Бул эмне кылгандары? Менин сезимимди эмнеге мынча тебелетишти? Бирок Айзиректин аман калганы кандай жакшы болгон. Эми эмне кылышым керек? Өзүмө келип, ойлорумду жыйнаган соң, агам Эрниске телефон чалып, дооматымды айттым. Эй, байке, бул эмне кылганыңар? Деп агама саламга келбей эле бир тийдим. Эмне кылыптырбыз? Эмне үчүн Айзиректин тирүү экенин менден жашырдыңар? Агамдын үнү телефондон бир топко чейин жоголуп кетип пайда болду. Эми Марлис, ал мындай болгон. Ал Айзиректин бир туугандарынын кыз тоосу менен болгон. Сен аны БЧКга түртүп жибергениңди күбөлөр аркылуу билип калышып, соттотмокчу болушканда, ага Айзирек каршы болуп ушундай талапты койгон. Кандай талапты? Өзүн сага өлдү деп угуздурганды. Ушундай жол менен экөөңөрдү ажыраштырууну. Жөн эле ажырашсак болбойт беле? Анда сен өзүн жайына койбосуңду билди болуш керек. Түшүндүм. Ал. Эмне үчүн силер анын тирүү экенин жашырдыңар? Мен өзүмдү ушунча жыл анын өлүмүнө күнөөлүү санап жеп келдим да. Кечирип кой. Биз сени Якутиядан алаксытпайлык деп жүргөнбүз. Бияка келгениңди айталы деп айта албай жүргөнбүз. Анын үстүнө эсибизден дагы чыгып кетип жатты. Мен жиним менен телефонду таштап жибердим. Баскан турган сайын, жаткан ойгонгон сайын өзүмдү анын өлүмүнө күнөөлүү санап жеп жүрсөм, булардын унутуп калгандарын кара. Ушинтип отуруп, бир маалда бир ойдон улам кайрадан Айзиректин баласынын документтерин аңтара баштадым. Жан талаша баланын туулган ай, жылын карап эсептей кеттим. Жок, эсебим 2 айга туура чыккан жок.
Демек Айзеректин боюндагы ошондогу менин балам өзүмдүн акмакчылыгымдын аянан түшүп калган. Айзерек ошентип айылга бараары менен айылчыга тийип, дароо боюна бүтүп, Өмүрбек аттуу уулду болушкан. Демек оңбогон мен өз перзентимди өзүм жайлаган экенмин да. Ал тирүү болгондо ушул баладай таланттуу шахматчы болбосо да жер үстүндө жашоо жыргалын көрүп жүрмөктүр. Бирок тагдырдын тамашасын карабайсыңбы? Айылчы менен Айзеректин баласы шахмат боюнча облустук балдар мелдешинин жеңүүчүсү болуп, менин колума келерин ким ойлоптур? Сансыз ойлордон башым маң болуп, отургучумда бир чекитти тиктеп отура бердим. Карегим менен тең айланган Асел дары берди. Бир аздан кийин башымдын ооруганы басаңдай түшүп, Аселге болгонум болгондой айтып берип жеңилдей түшкөнсүдүм. Балким ал бала чын эле сенин балаңдыр, деди Асел үмүткө жетелеп. Жашоодо ар кандай боло берет да. 12-13 жыл мурда өлдү деген адам тирүү болуп чыгып жаткандан кийин күбөлүккө туулган күнү 2 ай кеч жазылып калганы кептел эмес да. Жүйөлүү ойго муюй түшүп, дагы эмне болуп кетээрин сабырдуулук менен күтүшүм керек экенин түшүндүм. Айзеректин тирүү экенин, анын уулу өзүмдүн окуу борборума өткөнүн билгенимден бир жумалык күтүүдөн кийин тынчым кетип, улам терезеден көчөнү карап калган мен короого кирип келип токтогон машинеден көзүмө кандайдыр жылуу учураган кишилердин түшкөнүн көрүп ордумдан тура калдым. Чакан унаадан алибеттүү денесин копшой берип салмактуу түшкөн айылчыны, анын бир жак эшигинен жеңил түрдө чыгып, боюн түзөп эки жакка кандайдыр эпеңдеп карап алган Айзеректи жазбай тааныдым. Арткы эшиктерден 2 өспүрүм бала түштү. Алар бери карай басышкандарында мен эмне кыларымды билбей калдым. Алдыдан жадырай тосуп чыкканга эрким жетпей, ордумдан копшолгонго алым келбей, алдымдагы кагаздарды карамыш этип отура бердим. Эшик тыкылдады. «Кире бер», дедим денем дүрүлдөй түшүп. Эшик ачылып, босогону жаш өспүрүм бала аттады. Экөөбүз тиктеше түштүк. Ийилген кара каштары менен сурмалуу кара күрөң көздөрү кандайдыр тааныш сезилди. «Салом алейкум», деп ал айылдыктарча учурашты. «Алейкисалам, кел жигит», дедим мен. «Мен айылчы уулу Өмүрбекмин. Облус боюнча окуучулар арасында биринчиликти алып, сиздерге окуш үчүн келдим. Азаматсың. Бизге келгениң жакшы болду. Сенден чоң чемпион өстүрүп чыгабыз. Айылчы уулу Өмүрбексиңби?» «Ооба, кагаздарыңды карап чыккам». «Анан дагы», деп мукактана түшүп, бети албырып жер карап туруп калды ал. «Айта кой, менде эмне сурооң бар?» дедим мен дагы кандайдыр ыңгайсыздана. «Анан мен сиздин балаңыз болот экенмин». «Я», деп чочуп кеттим мен. «Эмне дейсиң?» «Мен сиздин балаңыз болот экенмин», деген сөзүн кайра кайталаган бала ымтырай жертиктеди. «Сен Айзеректин баласысыңбы?» дедим мен, билип турсам да, кандайдыр сөз айтыш үчүн ага оозума келген ушул кепти айтып, ордумдан тура калып, анан саамга буйдала түшүп, 2-3 кадам шилтеп, балага жетип барып, бекем кучактап, көкүрөгүмө басып, азга туруп калдым. Ичим элжиреп, эбеденим эзилип, муун жүнүм бошоп, денем солкулдап, көзүмө жаш тегерене түштү. «Апаң кандай жүрөт?» дедим дали болсо сөз таппай, кандай сөз айтышты билбей. «Апам жакшы, ал эшикте турат, атам дагы бар», деди бала жандана түшүп. «Эшикте турса киргиз», деп жибердим мен, бул жолугушуудан заарканып турсам да. Бала араң турган белем эшикти карай ашыга умтулду. Мен кире кашчу далда издегендей эки жакты каранып кыйпычыктай түштүм. Өлдү деп 12 жылдан бери эсептеп жүргөн киши менен жолугуш оңойбу? Анын үстүнө Айзеректин алдында чоң күнөөм дагы бар эмеспи? Биринчи эшик менен бир болуп айылчы кирди. Ал дагы да жонойо түшүптүр. Бүркүттүкүндөй сүрдүү көзү менен тигилип, колдураган үнү менен салам айтып, күрөктөй колун сунду. Артынан өзүнө түспөлдөш бийик бойлуу өспүрүм баш багып, атасынын артынан салам берди.
Буйдала түшүп эшиктен Айзирек көрүндү. Тиктеше түштүк. Ал биринчи көзүн ала качты. Менин жан дүйнөм дүркүрөп, денем титиреп кетти. Анын жүзү күнгө тотугуп, ууртундагы, көзүнүн айланасындагы бырыштар байкала түшкөнү болбосо, анча деле өзгөрүлбөгөндөй сезилди. Бакырайган көздөрүнө коймолжуй жаш тегеренип, жүзү тамылжыганы байкалды. Келгиле, өйдө өткүлө, дедим мен үнсүздүк жараткан ыңгайсыздыкты бузууга далбастап. Айылчыны төрдөгү өзүмдүн ордума отургузуп, Айзирек экөөбүз үстөлдүн туура жактарына бет маңдай орун алдык. Өспүрүмдөргө орундук жетпей туруп калышты. Баргыла, силер эшикте күтүп тургула, деди Айзирек. Балдарды чыгарып жибергенин мен дагы туура көрдүм. Анткени алдыда оңой эмес сүйлөшүү турган эле. Менден сөз качып, Айзирек дагы жер тиктеп отурду. Муну сезе калган айылчы үнүн жасап алып: «Балаңды алып келдик. Ал сени ата дедиби?» «Я, жок, ооба, ал менин балам экенин айтты», деп мен бул чукул айтылган сөздөн өзүмдү жогото жаздап барып жооп бердим. «Ошол анан», деди эми айылчы сөз таппай. «Силерге рахмат, ушундай баланы чоңойтуп койгонуңарга», дедим мен азыраак өзүмө келе түшүп. «Анан мени кечирип койгула, силерге кылган кыянаттыгым үчүн. Акмак эле экенмин да ал кезде. Эч нерсе эмес, жаштык мастык баарыбыздын тең эле башыбыздан өттү. Бир эсептен ал кезде сен деле өз бактың үчүн күрөштүң да», деди айылчы токтоп отурду. «Ошентсе дагы силердин бактысыздыгыңардын үстүнө өзүмдүн бактымды кургум келгени жүзү каралык болгон. Кечирип койгула. Мен сени эбага эле кечиргем, кек сактаган деле жокмун. Бирок ушунча жылдан бери балаңдын кабарын бир билип койсоң болмок. Өмүрбекти айылчы өз баласындай эле көрүп чоңойтту. Бирок кантсе дагы анын өз атасы сенсиң да». «Буйрбасын, Айзирек. Мага сени ошондо эле өлдү деп угузушкан. Тирүү экениңди кечээ эле Өмүрбектин кагаздарын карап жатып билдим. Кечирип кой. Өлдү деп угузушту туугандарыңан мен талап кылгам. Бирок 1-2 жыл өткөндөн кийин чындыкты айтышты го деп ойлогом. Көрсө айтышпаптыр да. Мен Якутиядан быйыл эле келдим. Бир туугандарым менен ата-энем алыс жакта жүрсө алаксыбасын деп айтышпаптыр. Ошондой дейм да. Болбосо боюма 2 айлык кеткенин Марлис билчү эле. Жок дегенде баласынын эмне болгону сурайт эле деп жүрдүм да. Көрсө, деп Айзирек баш ийкеди. Мен Якутиядан келгенден кийин айылыңа барып, андагы көрүстөндөн мүрзөңдү издедим. Жок дегенде кабырыңа Куран окуп, кечирим сурайын дедим, бирок таппадым. «Чын элеби?» деп сөздү бөлө таң калды айылчы. «Кинодогудай болгонсуң го. Айзирек буйрса өмүрүң узун болот экен». «Ооба, ылайым узун болсун», деп коштодум мен. Мен бирок Өмүрбектин жыл, айын, кече күбөлүгүнөн карап эсептеп көрүп, менин балам эмес го деп ойлогом. Ал биздин күнөөбүз. Төрөлгөнүндө күбөлүк албай тоого чыгып кете берип, кийин түгөйү Темирбек төрөлгөндө экөөнүкүн бирге алганбыз. Кандайча түгөйү, деп мен түшүнбөй калдым. Темирбек менин Бурулайдан төрөлгөн уулум. Өмүрбек экөөнүн ортолору 2 эле ай айырма болгондуктан эгиз сыяктуу чогуу бакканбыз. Абдан жакшы болгон турбайбы? Ал эми Өмүрбекке өзүнүн атасы мен экенин качан айттыңар? Эс тарт электе эле, кийин баары бир билип алат эле да. Асыранды баланы айылчы катын чыгарат дейт, деди Айзирек. Бирок кийин билгенинде аябай оор тиймек да, туурабы? Туура, дедим мен ыраазы боло. Аябай эстүүлүк кылыпсыңар. Силердей жакшы адамдарга кыянатчылык кылганыма уялам. Эч нерсе эмес, андан көрө уулубуздан чемпион чыгар. Ал деле биз сенин атаң шахмат боюнча чемпион деп койсок, шахматка кызыгып жүрүп, үйрөнүп, жакшы ойноп кетти, дешти бири-бирин сүрөгөн эрди катын. Рахмат силерге, бактылуу болгула. Ал эми өзүң жөнүндө айтсаң, Марлис, эмдигиче бойдок деп уктук эле, үйлөндүңбү? Деп сурады Айзирек. Бойдок эмесмин, дедим азыркы абалымды негедир тигилерге айтып, аюулорун ойготкум келбей. 5 балам бар. Келинчегим экөөбүз ушул борборду ачтык. Мен дагы да тереңдете калп айттым. Кут болсун,
Силер баатыр ата-эне болгону калган турбайсыңарбы? Буюрса, барып конок болгуча үйүмдү көрүп, жубайым менен тааныша кеткиле. Жок, рахмат. Тоодо байбичем балдар менен жалгыз калды. Биз сага Өмүрбекти тапшыралы деп эле чаап келе калганбыз. Байбиче, балдарды карыган кишиге таштап келдиңер беле? Деп мен түшүнө бербей сурадым. Каяктагы карыган киши? Ал менин улуу аялым Бурулай. Кандайча улуу аял? Мен дале болсо түшүнбөдүм. Баягы сен мени бул жерден алдап кетирип жибергениңде мен Бурулайды ала качып албадым беле? Анан кийин Айзирек экөөңөр тигинтип бөлүнүшүп кеткениңерден кийин мен Бурулайды кетирмек болдум. Бирок буга Айзирек каршы болуп кетиртпей, аны менен сүйлөшүп, мага экинчи аял болуп тийген. Бул Бурулай экөө классташ да. Оңой эле тил табышып кетишкен. Ошондон бери ынтымактуу жашап келатабыз. Жакшы болуптур. Ушундай жашооңор кут болсун. Сенин да ишиң илгерилесин. Шахмат канаңдан көп чемпиондор чыксын. Өмүрбекти болсо өзүңө тапшырдык. Ал сага чоочун эмес, өз уулуң. Бирок обочо өсүп калды. Бооруңа акырындан тартып ал. Бизге дагы кээде жиберип тур, деп бири-бирин жарым сөздөн түшүнүшкөн эрди катын карашып алышып ордуларынан турушту. Өмүрбек балам ошондон бери өзүмдүн колумда. Биз менен тур десем болбой, шахмат борборумдун жатаканасында жылы бою жашап, каникул башталары менен баккан ата-энесине шашылды. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деген кеп калетсиз экен. Баары бир эле канча камкордук көрсөм да, ал баккан атасы айылчыга тартылып турат. Ошондуктан мен дагы жакшылык балдардан 100 эселеп кайтаарын ойлоп, Аселдин балдарына мээримимди төгүп өнтүлөп багып жатам. Ал эми алардын өз атасы 6 жылга кесилип кетти. Мени болсо алар өз атасындай эле көрүшөт. Аны өзүңөр деле байкадыңар окшойт. Жакында Асел мага дагы бир алейт төрөп бергени жатат, буюрса. Болгон таржымалым ушул, деп аңгемесин аяктаган Марлис угуучуларына карай берип, алардын жүздөрүнөн таң калуу менен ыраазычылыктын жылмаюусун байкады. Чыгарманын аягы. Бишкек, 28 июль 2015 жыл.